Экинчи кадамыбыз кандай? Билдирүү, снос жана башка кадамдар. Өзүбүздүн акчабызга алып алып, почему биз крайний болушубуз керек? На территории памятников вообще никак нельзя строить. Бул бир мэр уруксат берет, кийинки мэр келип незаконно деп талкуулап кетет деген бул. Зеленый зона жазбай эле бир детективди жазып турсуң, ушуну окуса мэрлердин баарына Ататүрк сейил багындагы хан сарайлар сүрдүрүлөбү. Мэрия курулуштар түшкөн парктын аймагын кантип кайтарган жатат. Убагында парктын аймагынан жер тилкесин алган атка минерлер аларга жол берген жетекчилердин жоопкерчилиги кандай болот? 3-4 колдон сатып алгандардын маселеси кантип чечилет? Алдагы мүнөттөрдө бул суроолорго жооп издеп, парктын тарыхына дагы кайрылабыз. Ататүрк паркынын 2005 жылдагы Google картадагы сүрөтүн карасаңыз, бир нече чоң үйлөрдүн түшө баштаганын көрөсүз. 2023 жылдагы сүрөтүндө парктын капталдарында хан сарайлардын шаарчасы, көп кабаттуу турак үйлөр туруп калды. Биздин 107 гектарда турган сейил бактын чек арасын аныктап бекиттүү. Себеп дегенде бүгүнкү күндө дагы көптөгөн иш аракеттер болуп атат. Ал жерде курулуш иштерин улантууга же болбосо дагы башка жер тилкесин алып, дагы бир кандай бир курулуштарды салууга. Бишкектеги саналуу ири парктардын бири мурдагы Достук. Азыркы Ататүрктөн жерлер 2000 жылдардан тартып атка минер таасирдүү фигуралардын жакындары бөлүп алганын буга чейин бир нече медиа иликтеп берген. Маселен, 2019 жылы Клоп басылмасы жана OCRP жүздөгөн документтерди анализдеп, журналисттер 1 жыл көз майын коротуп, иликтөө жарыялашкан. Анда парктан 200гө жакын жер тилкени качан, кайсы атка минер, кимден кантип алып, кайра саткандан бери документтер менен ийне жибине чейин иликтеп беришкен. Тизмени карап отуруп, парктан жер алган саясий элитадан албаганын санасаң оңой болобу деген ой келет. Клоп менен OCRP'нин документтерине таянсак, алардын арасында экс-президент Сооронбай Жээнбеков, экс-премьер-министр Апаз Жумагулов, экс-спикерлер Алтай Бөрүбаев, Медеткан Шеримкулов сыяктуу мамлекеттик жетекчилерден баштап, экс-депутаттар Райымбек Мамыров, Эркин Байсалов, Канат Керезбеков, Рыспек Качкеев, Турсунбай Бакир уулу, Сайдулла Нышанов, Айзбек Турсунбаев, Арзбек Бурханов, Асамидин Марипов, Искендер Гайыпкулов, Рашид Тагаев, Алярбек Абджалиев, Айтибай Тагаев, Зиядин Жамалдинов, Алтынай Өмүрбекова жана экс-министрлер Абдулла Суранчиев, Калкбек Султанов, Кеңешбек Дүйшөбаев, Турсун Турдумамбетов, Александр Костюк, Болот Абилдаев, Мустафа Кидибаев, Өмүрбек Кутуев, ал эми экс-судьялардан Жумадил Макешев, Курманбек Осмонов, экс-прокурорлор Асанбек Шашаналиев, Галина Пугачева, Улукбек Узакбаев бар. Вы смотрите, о своих постановлениях, которые выдавали людям, о предоставлении земельных участков, они ссылаются на определенные статьи Земельного кодекса, я их сейчас на скидку не вспомню, по-моему, 25 и 62. Элге жер бөлүп берген токтомдорунда жаңылышпасам, жер кодексинин 25-62 беренелерине таянышкан. Анда ар бир кыргызстандык эгерде жашаган үй жок болсо, бир жолу жер алганга укугу бар деп жазылып турат. Алар ушундай жол менен алышкан. Бирок жер алгандардын көпчүлүгүнүн үйү болгон деп эсептейбиз. Башкача айтканда, ижара төлөп батирде турушкан эмес. Экинчиден, парк 2002 жылы тарыхый маданий эстеликтер тизмесине киргизилген. Мыйзам боюнча эстеликтер аймагына курулуш кылууга, айрыкча турак жай салууга тыюу салынат. Истории культуры республиканского назначения и по закону на территории памятников вообще никак нельзя строить. Особенно частные дома. Жогорудагы санагандардан сырткары ошол кездеги таасирдүү атка минерлердин ондогон жакындары дагы жер тилкелерин бекер алышкан. Конституциялык норма боюнча бир адам бир жолу мамлекеттен ошо жер алып окуптуу деген мыйзам бар да, ошонун негизинде биз заявление жазганбыз, 10 депутат анан берген. Жер алгандардын көпчүлүгү журналисттерге мыйзамдуу ээ болгонун айтып, окшош эле жоопторду айтып келишет. Учурда алардын азыраагы гана өзү жашабаса, көпчүлүгү там салып же участок катары сатып кетишкен. Андан бери колдон колго сатылып, бул жердеги үйлөргө 7-кожоюн болгондор дагы бар.
ушул жерде 20 жылдан бери турам. 2004 жылы сатып алгам бу жерде. Мынакей мо жерде мо биринчи, экинчи меники. Эмне үчүн да ушинтип айтышат да, билбей турупчу, мынакей бу жерде байлар жашайт, бу жерде мынакей момундай жашайт депчи, ошол эки туура эмес да, бул абдан туура эмес, эме психология болуп атат, абданчы жатайын жасап атышабы дегенчи мен билбейм. Мынакей биз баарыбыз тең эле бу жерде 70% мигранттар. Андан кийин бизге окшогон адамдар, мына биз болсо малый бизнесте жүрдүм мынакей мен ушунча жылдан бери. Бишкек мэриясынын Ататүрк паркынан берилген жерлер боюнча буга чейинки токтомдорду жокко чыгарып, 1992 жылдагы 107 гектар болгон сейилбактын аймагын калыбына келтиребиз деген билдирүүсүнөн кийин бул жердеги жашоочулардын түн уйкусу бузулду. Пожалуйста, биз каршы эмеспиз. Парктын границасын чийсин. Чийсин, пожалуйста. А то, что ошол убакта моментте берилгенде парк экенин эч ким билген эмес да. Алар өздөрү уруксат беришкен. Значит, уруксат берген ким ошол убакта? Ошолорду тартсын. Жөн эле биз өзүбүздүн акчабызга алып алып, почему биз крайний болушубуз керек? Мен ойлойм, андай эмес. Анан мынакей Айбек Жунушалиев прям ачык эле адамдарды, кыргыз элин бири-бирине тукуруп атат. Ал жерде жалаң байлар жашайт деп. Мэриянын жаңы токтомуна ылайык, мурда курулушка бөлүнгөн 43 гектар жер паркка кайтарылышы керек. Муниципалитет парктын аймагындагы мыйзамсыз курулушту тазалоодо мыйзам чегинде гана иш алып бараарын билдирип, андагы үй ээлерине 30 күн убакыт берди. Анан эми ошондон бери балдар Россияда иштеп, неберелерди багып, мындайча айтканда кашыктап, терип, чөмүштөп терип келген араң ушул 5-6 комнат ала албадык, 2 комнатта араң алдык, акчабыз жетпей. Ошондон бери жакшынакай болуп бала чакам менен ойноп күлүп жашап аттык эле, тынч эле. Анан эле ушу бир жумадан бери эле ушундай тополоң чыгып атат. Анан эми биз каяка барабыз? Жерибиз деле жок, үйүбүз деле жок. Юлдашева сыяктуу көп кабаттуу турак үйдөн батир сатып алгандардын саны 250дей болот. Алар үйдү Ихлас компаниясынан алганын жана парктын аймагында экенин билишпегенин айтышат. Кала башчысы Айбек Жунушалиев Ататүрк паркынан жеке жактарга жер берүү боюнча мэриянын буга чейинки 124 токтому жокко чыгарылып, жалпы сейилбакта 198 объект мыйзамсыз курулганын айтып жатат. Бул маселе парламентте дагы көтөрүлдү. Биринчи кадам сиз эми чечимди чыгарып койдуңуз. Туурабы? Экинчи кадамыңыз кандай? Билдирүү, снос жана башка кадамдар. Кантип снос кыласыз, мен түшүнбөй атам. Кантип снос кыласыз? Сиз айтасыз, мыйзамсыз болгон депчи. Мурунку мэрлер мыйзамдуу болгон деп атышат. Кантип, мен түшүнбөйм мен. Сиз айтып атпайсызбы, багы границаларын өзгөртүлгөн жок. Туура алардын катасы. Урматтуу Бактыбек Үсенович, коомчулуктагы ошол жерде жер алып, үй салып аткандары биринчи күндөн баштап ал жер мыйзамсыз алынып атканы, коомчулук кызыкчылыкка туура эмес келбегендики, парктын жерин ээлеп алгандыгы биринчи күндөн баштап айтылып келген. Көбүнчөсү ал жерде мыйзамсыз курулуш жүрүп атканына маалыматтары болгон болчу, бирок ошого карабастан бул кадамдарга барышкан. Бизде бир эле максат бүгүнкү күндө мыйзамдуулукту сактап, ордуна алып келүү. Түшүнүп турам. Элдин тагдыры эмне болот? Айтыңызчы муну. Мыйзам деп атып, мына анда эмнеге амнистия бердик тиги самозахватчиктерге? Ал дагы мыйзамсыз болгон. Элдин тагдырында караганга биз даярбыз. Жарандар берген рухсаттама документтер негизинде курат да. Демек алардын баардык документтери бар. Именно рухсат берген, курууга рухсат берген адамдардын жоопкерчилигин караганга көргөн жокпуз бүгүнкү күнү. Биринчи этап менен силер адилеттүү болсоңор, аягына чейин адилеттүү болушуңар керек да. Биринчи рухсат берген чиновниктердин баардыгын жазага тартып, жалпы ущербти чыгарып, ошолордун мойнуна илип, андан кийин тиги добросовестный покупательдер менен мындайча айтканда мамиле кылышыңар керек. Бул бир мэр рухсат берет,
кийинки мэр келип незаконный деп талкуулап кетет деген бул туура эмес менимчечи. Эл өкүлү Мамутов жер берген жетекчилерди жазага тартып, келтирилген зыянды толтурууну сунуштап жатат. 1999 жылы мэр болуп дайындалган Медетбек Керимкулов, 2005 жылы келген Арсланбек Нугоев, андан кийинки 2007 жылы 1 жыл мэр болгон Данияр Үсөнов, 2008 жылдан 2010 жылга чейин башкарган Нариман Түлеевдин учурунда Ататүрктөгү жер участоктору берилгенин журналисттер аныкташкан. Жаранда активист Калича Умуралиева дагы Бишкектеги сейилбактар, анын ичинде Ататүрктүн жери жеке колдорго кантип өтүп кеткени жөнүндө документтерге таянып китеп жазды. Менин күйөөм ушу китепти окуп айтыптыр. Калича, сен зеленый зона жазбай эле бир детективди жазыптырсың. Ушуну окуса мэрлердин баарына кылмыш иш козгосо болот деп айтып чыккан да. Себеби бул жерде мен баарын кандай постановление менен канча гектар жер кимге берилген деп ушунун баарын жазып чыкканмын. Ататалган мурдагы мэрлерден комментарий алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Ошентип, тараптар өз жүйөлөрүн айтып жатат. Эми маселенин кандай чечилери көпчүлүктү кызыктырып турат. Ушу парковый зоналарда жайгашкан эмелерге аябай көп налог коюлат. Мисалы, биз төлөп атпайбызбы жер налогун? 1,5 сом 1 квадратный метр и коэффициент. Тыйын эле болуп калып атат да. Мисалы, сен паркта жашагың келеби? Жашай бер. Бирок 1,5 сом төлөбөйсүң. 1,5 миң сом 1 квадратный метрге төлө, жашай бер. Ошондо көрөт элем ким ошо жылдап ушул жерге жашаганын. Даже в 2019 году, когда мы делали расследование, там большая часть этих участков и домов, они уже была перепродана. 2019 жылы биз иликтөө кылган кезде бул жердеги жер тилкелери, курулган үйлөр колдон колго сатылып кеткен. Башында алган кожоюндары жок. Бул жерден үй алгандар мэрия жерди жер кодексин бузуп, мыйзамсыз бергенин билбеши мүмкүн. Алар үй сатып алган үчүн күнөөлүү эмес деген маселе чыгат. Мындай учурда укуктук мамлекетте сот аркылуу чечилет. Соттун чечимине жараша бийлик кенемте төлөп бериши керек. Бирок ушундай болоруна ишенбей турам. Себеби жер участоктору, үйлөр көп жана кымбат. Кенемте төлөп берүүгө көп каражат керек. Албетте, парк баштапкы калыбына келсе жакшы болмок. Ошондой эле баштапкы карта боюнча башкы прокуратурада парктын аймагында турат. Жетим балдар жашаган социалдык айыл да парктын аймагында. Алар эмне болот? Маселе татаал. Жаран жана активист катары турак үйлөрдү сүрдүрүп, парк кылса дейт элем. Бирок аларга кенемте төлөп берилиши зарыл. Я бы хотел, чтобы, конечно, снесли, но с выплатой компенсации как раз таки тем, кто сейчас этими домами и участками владеет. Ататүрк парк боюнча мэр өз оюн билдирди. Ал жерде бизге кат келгенде биз текшерүү мыйзамдуулугун беребиз, же болбосо сот аркылуу чечиле турган көп жагдайлар бар. Бул ал оюн гана билдирди, иш аракетинен көрөбүз. Бирок сиз туура айттыңыз. Мамлекетте мыйзамсыз мамлекеттик мүлктөрдү менчиктеп алган жана башка мыйзамсыз аракеттерге акыркы жылдары аябай эле сабак болуп атат элге. Мындан кийин мыйзамсыз тосуп алуу, мыйзамсыз алуу, куруу сөзсүз түрдө жооп берери, ошол акча каражатына күйөрү, мыйзам алдында жооп берери билинип калды. Менимче бул урок болду окшойт. Интервьюер мэр өзү айткан турбайбы, бир жакшы чечим болгондо прокуратурага тапшырма берип туруп, ушул документтердин баары мыйзамдын чегинде берилгенби, берилген эмеспи, анан берген адамдар кимдер болгон, кайсынын негизинде. Биз качан гана ушул практикадан, бул тарыхый практика болуш керек. Ким ушундай туура эмес мыйзамды бузуп бергендер жоопко тарткандан кийин келечекте бул процессти токтото алабыз. Эгерде ушул жерден кайра аксап туруп, жанагы аягына чейин жетпечи болсо, бул процесс Кыргызстан боюнча болот. Азыр мэрия 1992 жылдагы 107 гектар парк аймагы аныкталган картаны документ менен көрсөтө элек. Эми жанатан бери кеп кылып жаткан Ататүрк сейил багынын тарыхы жана маанисине токтолсок. Азыркы Ататүрк атындагы парктын пайдубалы 1958 жылдары түптөлөт. Азыркы түпөйгөн бак тарактар ошондо тигиле баштап, андагы аянты болжолдуу түрдө 5 гектардай болгон. Кийин 1963 жылы парк аянты бир топко кеңейтилип, Достук деп аты өзгөртүлөт. 1972 жылы Кыргыз ССРына 50 жыл деп аталып баштаган. Бул жылдардагы парктын так аянты жөнүндө ачык булактарда
маалымат жок. 1992 жылы ошол кездеги мэр Өмүрбек Абакировдун номер 225 токтому менен 107 гектар деп белгиленет. Бирок ошол учурда деле парк аймагына ар кандай мамлекеттик мекемелердин курулуштарына уруксат берилген экен. 1996 жылы паркты өнүктүрүү үчүн азыркы Түркиянын негиздөөчүсү Мустафа Кемал Ататүрк фондуна 49 жылга ижарага берилет. Ошентип аты дагы Ататүрк деп өзгөртүлөт. Парктын аймагын сактап калууга Ататүрк фондунун деле чамасы жетпейт. Анын аймагына ар кандай долбоорлор үчүн курулуштар улана берген. 2002 жылы өкмөт паркты тарыхый, маданий эстелик деп жарыялап, ал өзгөчө корголуучу объектке киргизилген. Өзгөчө корголуучу объект делгени менен ошол 2000 жылдардан кийин Сейилбактын аймагынан жер берүү күчөп, жеке адамдар дагы ала баштаган. Андан бери Ататүрк паркындагы жер боюнча далай соттошуулар, курулуштарга тыюу салуу аракети болуп келген. Бул жолу дагы Бишкектин жашыл аймагы үчүн чыр бир топко созулчудай болуп турат.